Атамбаев 6 жыл президент болгондо мен аны мактап же жактап мен сүйлөгөн жокмун. Аягында кетип атканда биз утулгандан кийин эч ким бирөө да ошого коопсуздук кеңеш болуп атты. Барган жок. Мен бир жалгыз эле бардым. Ошондо кетип аткан учурда ошо өзүңүз ыктыярыңыз менен тапшырып атасыз. Өзүңүз ыктыярыңыз. Эки президент кетип калды башка мамлекетке. Өз ыктыяры менен тапшырып аткан бул мындай актуалдуу, бул жакшы бир көрүнүш болуп атат да. Кийинки президенттер дагы ушундай үйрөнсүн деген да. Менин чын ниетимде азыр биз конституцияда 2 жол 5 жылдан шайланат деген конституция кирип атат да. Ошо 2 жол шайлангандан кийин барбаш керек да президенттикке. Эгерде 5 жыл өткөндөн эгерде күчү жетпей атабы, эгерде сезсе, анда президенттик кызматка барбаш керек да. Мен оюм боюнча ушундай бир характер болуш керек да. Ошон үчүн ал жагынан Алмаз Шаршенович Атамбаев ал жагынан ал эрдик кылды. Кандай десем, мындай өзүнүн бийлигин берди да. Ошон үчүн ал бизди, мен эле ушул сөздү эле айттым. Сындады, как саясатчы катары мен сизди сыйлайм деп айттым. Ал мен эч мындай кылбайм да, баягы артка кетпейм. Ал кетип аткан учур, мен аны коштошуп атканда өзүнүн бийлиги менен коштошуп ушундай жылуу сөздөрдү айтып койдум. Ал киши айтып койду, ушу менен эле ушул дары болсундан башкасын мага бир күнөө коюп бергилечи. Эч нерсе жок да. Бирдеке болсо эле кечээ Next TV'де ошону коюп коюшту. Ошо эми мен барып кызматты сурасам макулбу? Же барып жанында отурсамбы? Ошо дары болсун деп сизге дайыма шакала чегип жүрүшөт да, анан ошого теригесизби же көнүп эле калдыңызбы? Көнүп калдым. Башында терикчисе? Жок.